Абдулла бин Масуд радиаллаху анху айтат: "Кунна нагзу ма'ан наби саллаллаху алейхи вассалам, алейса ма'ана нисаун." Абдулла ибн Масуд радиаллаху анху айтат: "Биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен биргеликте казаттарга чыгат элек. Жана биз менен биргеликте аялдарыбыз жок эле. Анан биз бир күнү пайгамбарыбызга кайрылып мындай дедик: Ала нахтаси, биз өзүбүздү бычып салсак болобу деп пайгамбарыбызга кайрылдык" дейт. Чыдабай калгандыктан пайгамбарыбызга ушундай кайрылдык. Фанахана ан залик, пайгамбарыбыз бизди мындан тыйды. Фараххаса лана ба'да залик ан натазавважа ал-мар'a bis-сawb. Андан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аялдарга жеңил желпи эле жол менен үйлөнүүгө пайгамбарыбыз анан бизге рухсат берди дейт. Бир кийим, кездеме ушундай нерсе менен эле үйлөнүп алганга пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бизге рухсат берди. Сумма қараа, андан кийин бул аятты окуду. Бадастаиду биллахи минаш шайтанир ражим. Я айюхаллазина аману ла тухарриму таййибати ма ахаллаллаху лакум. О иман келтиргендер, Алла силердин пайдаңарга адал кылып берген нерселердин жакшыларыны арам кылбагыла өзүңөргө деген аятты окуп берди дейт. Жачын Аллах-Таалам өзү адал кылып берген болсо, ал силердин пайдаңарга айтылып аткан болсо, эң чырайлуу, эң таза, пакиза жашоону айтып аткан болсо, мындайды өзүңөрдү бычып, башка нерсе кылып, арам кылып албагыла деген аятты пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам окуп берген экен. Ушул мазмунда көптөгөн хадистер келет. Сахабалар Ибн Маз'ун разияллаху анху мисалы эң биринчи ошо сураган болчу. Мен өзүмдү бычсам болобу десе, пайгамбар алейхиссалам бул бычыш бизден эмес деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кайтарган. Башка хадисте хисау уммати ас-сияму вал қиям деген. Менин үммөтүмдүн өзүнү бычып салуу ыкмасы бул орозо жана түнү тахажжуд окуу деп айткан да. Yani мындайча айтканда өз напсиңе ээлик кыла албай, напсиңди сындырыш керек боло турган болсо, үйлөнүүгө кудуретиң жетпей жаткан болсо, же болбосо өзүң башка жактасың, аялың башка жакта бир канча узак убакытта, жашоонун шартына байланыштуу узак убакытта жүрүп, дүлүгүп болбой калган болсоң, ошондой учурда кыскасы үммөтүмдүн өзүнү бычуусу бул эмне дейт? Ас-сияму вал қиям, орозо жана түндөрү туруп ибадат кылуу деп айткан да. Демек орозо үзгүлтүксүз улана бере турган болсо, адамдын ошо жаман ойлорун, жаман ичиндеги нерселерди жок кылууга себеп болот экен.